Саламатсыздар, урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн мына февраль айы 2019 Египетте Шарм-эль-Шейх шаарында жүрөбүз. Сиздер менен бүгүн биз аябай кызыктуу темалардын бири жөнүндө сүйлөшүп кетели. Өзгөчө жаңы баштагандар жана лидерлер үчүн керектүү темаларды сүйлөшөбүз. Бул сиздин тармактык маркетингде басып өткөн баскычтарыңыз жөнүндө сүйлөшүп кетели. Ушул баскычтарды басып өтүшүңүз керек болот. Жаңы келгениңизде башында сиз бул бизнеске келгенде өзгөчө сиз жакшы кызыгуу менен ушул бизнеске үмүт катарын карап, чоң үмүт катары ушул бизнестин жардамы менен турмушумду оңдойм, өзгөртөм, жакшы жашайм, чет өлкөлөргө саякаттарга чыгам, жакшы акчаларды табам, өзүм койгон максаттарыма жетем деген ниет менен бул бизнеске киришкен болсоңуз, сизде алгачкы этап бул айталы сиз бөбөк кез болот да. Бөбөк кез десек, бир макча калып айтсак, бул бизнесте сиз бөбөк кезиңиз болот. Бул кандай учур? Бул учурда сиз көпчүлүк учурда ушул бизнесте мен чоң эликтерге жетем деп жана мен айткан үмүттөр болот баары. Ушул бизнес сонун бизнес деп, бул бизнести аябай бапестеп, аяп, сонун бизнес деп ошондой мамиле кыласыз. Жана адамдар чакырганда кээ бир адамдар коркуп, ушул жазылып калса экен, ушул мага жок дебесе экен, ушул бизнес жөнүндө жаман сөз айтпаса экен деп аябай этияттык менен жана ар бир адамга жабышып алып, кээ бир өтө өзүнө ишенген адамдар болсо жабышып кыстап, ушул адамды бул бизнеске жаздырган аракет кылып, ар бир көрүнгөн адамды каттаган аракет кылабыз дагы. Биз үчүн ар бир адам өтө баалуу болуп сезилет дагы. Как будто ал адамдан башка адам жоктой, ушундай мамиле кылабыз. Муну башка адамдар сезет дагы, бизден кача баштайт. Ошол мезгилде адамдар жазылбай кыйнайт. Анткени деген сиздин башыңызда настрой бар, ушу жазылбай койбосо экен, мага жок дебесе экен деген настрой бар. Өзүңүз билесиз, эгер кимдир бирөө сизге өз товарын сатууга аракет кылып, ушул албай койбосо экен, жок дебесе экен деген мамиле кылса, сиз кандай кыласыз? Сиз ал адамдан качканы аракет кыласыз. Демек, бул товар өтпөй жатат экен деген сезим бар да, бул жерде демек ал жерде коркунучтуу бир нерсе бар экен деген сезим болот да, ошол сезимдин айынан адамдар сизден кача баштайт. Ал эми тескерисинче сизде барып акырындык менен өсүшкөнүңүздө сизде башкача сезим болот. Эгерде сиз адамдарга мындай, эми бул сага керек, кызыксаң каттал, кызыкпасаң катталба. Эгерде сен өзүң кызыктуу деп сезсең, жашооңду өзгөртөм деп сезсең, анда мына сага сонун шанс дегендей мамиле кылсак, адамдар муну сезет дагы, буга башкача мамиле кылат дагы, бизге оңоюраак катталат, бизге жок дегендердин саны азая баштайт да. Бирок биз бөбөк болгондуктан, бөбөк кандай? Бөбөк өзүн кандай алып жүрөт? Ал өзүнө өзү ишенбейт. Ал ата энеси жок, коркуп бир гана ата энесине үмүт кылат, ата энесинин жанында гана жүргүсү келет, өзү жалгыз жүрүштөн коркот, ал өзү жалгыз эч нерсеге жете албайт, эч нерсе кыла албайт. Мына жаңы баштаган адамдар дагы биздин бизнесте дал ошондой болот дагы, бөбөк катары өзүнүн наставнигине үмүт кылып, ошол өзүнүн наставнигинин жанында жүрүүгө аракет кылып, ошол наставник алыс болбосо экен деп ата энесиндей ошондой чоң карап үмүт кылып ошонун жанында жүргөн аракет кылат да. Ошол мезгил болот, ошол мезгилде сиз ар бир адамды баалап, аябай адам жазышыңыз кыйын болот. Адам аябай ийгилик жаратууңуз кыйын болот да. Өзүңүзгө ишенишиңиз кыйыныраак болот. Ошол мезгил өзүнчө бир кыйынчылыктарды жаратат. Анан ушундай эле сиз жаңы башталганда анча адамдар сындаса, ушунчалык катуу тийип, анан кичине кимдир бирөө өз оюн, пикирин буга каршы ой пикирин айтып койсо, колуман келбейт окшойт, калбайт окшойм дейсиз. Анан эгерде наставниңиз сен күчтүүсүң, сен колуңан келет, ушундай дей баштаса, кайра көкөлөп каласыз. Анан сен күчтүү экенсиң, өсөт экенсиң, сен ушундай боло турган, сен директор боло турган түрүң бар экен десе, кайра сүйүнүп, кайра иштей баштайсыз. Анан бир убакта жаш бала кандай ата энесинин, башкалардын оюнан канчалык көз каранды болгондой эле сиз дагы ар кимдин оюнан көз каранды болосуз ошол мезгилде. Ошол мезгилде WhatsApp'та группаларыңызда эгерде кимдир бирөө мына группа ачтыңыз, адамдарыңызды кошо баштадыңыз, кимдир бирөө покинул болуп чыгып кетсе, ушунчалык сиз үчүн бул нерсе трагедия болуп, өзүңүздү аябай начар сезип, эмне кетип калды, ии кетип калды деп кайра чалып, эгер тааныштарыңыз, досторуңуз болсо, көбүнчө досторуңуз, тааныштарыңыз болот да группада. Эмне чыгып кеттиң, ой чыкпай турчу, пожалуйста деп сурана баштайсыз да. Көп лидерлерибизде дал ошондой этап болгон. Азыркы учурда чоң оборот жасагандардын көбүндө дал ошондой этап болгон да. Жаш баланын кичинекей убагындагы мезгилиндеги окшогон нерсе болуп турат. Анан көптөгөн адамдар сындаган учурлар көп болот. Ошо сындагандарда өтө катуу кабыл аласыз. Жана сындаса көңүлүңүз чөгүп, кылыңыз келбей, өзүңүзгө ишенбей, колуман келбейт окшойт деп өзүңүзгө болгон ишеничке башка бирлердин ой пикири аябай чоң таасир этет да. Жада калса азыркы учурда жылдыз болуп жүргөн адамдардын арасында дагы мен тааныштарымдын арасында дал ошондой адамдар көп эле болгон. Сындап койсо, ушинтип атат го, уф деп маанайы түшүп, кайра жасагысы келбей калып, YouTube блогерлердин арасында көрүп жүргөнбүз. Жасап аткан жеринен кимдир бирөө, фу, кандай бул болбогор нерсе, болбогор макияж десе көңүлү чөгүп, өзүнө ишенбей калган кездер болуп турат. Ошол жаңы баштаган мезгилде ушундай учур болот, бул нормалдуу көрүнүш. Ошол мезгилде эптеп
ошол мезгилде сиз кетип калбашыңыз керек, ошол мезгилде сиз таштап койбошуңуз керек да. Ошол мезгилде сиз мүмкүн болсо наставниктер сизге көбүрөөк мотивация берип, сиздин духуңузду өстүргөн адамдардын сабактарына көбүрөөк катышканга аракет кылыңыз. Ал адамдардын сабактарын, видео сабактарын көбүрөөк көргөнгө аракет кылыңыз. Менин сабактарымды көргөнгө аракет кылыңыз. Ошол мезгилде жеңип басып өтүп кетүү үчүн ушул этап аябай маанилүү болот. Ошол мезгилде өзүңүз табигый жол менен эмес, искусственный, сырттан бирөө жардам менен жана өзүңүздүн жардамыңыз менен өзүңүздү жана барып Мюнхгаузен бар го мультфильмде сазга чөгүп кеткенде башынан кармап туруп алып чыгат го, дал ошондой өзүңүздү алып чыкканга аракет кылып туруңуз. Улам булак. Эгерде сиз аракет кылбасаңыз, ал сиздин айлана чөйрөңүздөгү адамдар эч убакта аракет кылбайт. Бул нормалдуу көрүнүш да, себеби дегенде көпчүлүк адамдар жакындарыңыз үчүн деле сиздин ийгиликтүү болуңуз керек эмес. Алар үчүн сиздин уят болуп калбашыңыз керек. Алардын үчүн сиздин көңүлүңүз калып калбаш керек. Дайым жайлары бирдей жүрүшүңүз керек да. Ал эми ийгиликке жетүү үчүн дайым өйдө төмөн болуш керек болот. Ошол себептен алар сизди сактап калуу үчүн алар дагы өзгөнүн ишин берип аткан учур болот. Ошол мезгилде таштап койбошуңуз керек. Ошол мезгилде ийгиликке жетүү үчүн сөз кыйынчылыктарды өтүш керек болот да. Аны жакындарыңыз маани бербейт, ойлобойт деле. Сиздин мээңиз деле ошондой түзүлгөн да. Сизди ийгиликке жеткирүү эмес, сизди сактап калуу. Жаман кыйын нерселерден сактап калуу, сизди оберегать, орусча айтканда оберегать да, кыйынчылыктан, жамандыктардан сактап калуу. Ошол себептен ал бирөөнүн болбойт койчу, бул болбогор иш десе, бирөөнүн оюна дароо буруласыз да. Сиздин мээңиз да ошол болот, жакындарыңыз да бурулат. Ал эми эч убакта алардын арасында бар аз болот да, болушу мүмкүн, өтө аз. Ушул кыйынчылыктардан өтүшүң керек болот. Аягына чыдасаң сен жетесиң. Ийгилик ушул жол менен гана болот. Башка жол менен болбойт деп айткандар болуп калышы мүмкүн. Андайлар болсо, ошол адамдарга көбүрөөк жабышып, ошол адамдар менен көбүрөөк жүрүшкөнгө аракет кылыңыз. Ал эми андайлар болбосо, анда албетте YouTube каналдагы ийгиликтүү адамдардын ийгилик окуяларын көрүп көрүңүз. Сиздин наставник директорлоруңуздун ийгилик окуяларын, алардын сабактарына көрүп катышканга аракет кылыңыз. Ошондой эле Instagram, Facebook, Одноклассники баракчаларыңызда ар ким өзгөчө сунуштар жөнөткөндө ар ким өзүнүн ар кандай пет копеек деп коет орусча, ар кандай негативдүү ойлорун айтканга аракет кылышат. Ошол мезгилде алардын оюна бүгүн башыңыз керек болот. Ошол мезгилде оңой жеңип кетесиз. Ошол мезгилде сиз ой, менин YouTube каналыма 3 киши кошулду, 3 киши катталды, менин Instagram баракчама 5 киши катталды, менде жаңы 5 подписчик пайда болду, менде 10 подписчик пайда болду, ой, 15 подписчик болуп калды, ой, мага катталгандардын саны 20 киши болуп калды, 30 киши болуп калды деп сүйүнүп, кубанып, берилип аябай сүйүнөсүз. Кичинекей жаңылыктарга. А бирок өспүрүм болуп группаңыз чоңойгондо албетте сизде уже бир жумада 20дан подписчик эмес, бир айда 20 подписчик эмес, бир күндө 20 подписчик, бир күндө 50 подписчик кошулган күндөр боло баштайт да. Анан сиздин подписчиктериңиздин саны 5000, 10000, 20000 боло баштайт, 50000 да подписчик боло баштайт. Убага келгенде. Бирок ага чейин башында ошол наристе болуп, кичинекей болуп жүргөнүңүздө ошого чыдап, ошол этаптан өтүп алышыңыз керек. Акырындык менен ошентип иштеп отуруп, акырындык менен көп нерселерди үйрөнө баштайсыз. Көптөгөн сабактардын жардамы менен аң сезимиңизди өзгөртөсүз, адамдарга болгон мамилеңизди өзгөртөсүз, бизнеске болгон мамилеңиз өзгөрөт. Акырындык менен сиз ушул бизнесте ушунчалык ишенип каласыз, ушунчалык билип каласыз. Жөн гана ишенимдин негизинде эмес, билимдин негизинде бул чындап эле күчтүү бизнес экен. Көпчүлүк адамдар үчүн бул сонун шанс, мүмкүнчүлүк экенин түшүнүп, сиздин мамилеңиз өзгөрүп калат. Ошол мезгилде ошондой настрой башыңызда өзгөргөндө акырындык менен сизге адамдарыңыз оңой жазыла баштайт. Адамдарыңыз көп болуп калган болот. Кардарлар көп болгон болот. Бирок тилекке каршы ошол адамдардын көпчүлүгү кыймылдабай эле өз ишин алып же аракет кылып эч кимди каттай албай кыйналып аткан учур бар. Сиздин адамдарыңыз да бөөк учурунда жүргөн бар. Ал эми сиз наставник катары же жаңы келген адам катары сиз уже айталы жаш бала катары болуп каласыз. Уже мурункудан көп нерсени түшүнүп, айталы 1-класс, 3-класс, 4-класска окшоп жаш өспүрүм болуп каласыз да. Бирок переходный возрастта жетелек болосуз. Жаш өспүрүм болосуз. Уже группаңызда көптөгөн адамдар сабактарыңыз тугат. Сиз алгачкы сабактарыңызды өтүп, коркуп, пайпастап, өтө аламбы, өтө албаймбы деп сабак өтүүдө дагы бир аз бөгөк мезгилде жүргөн болосуз. Ошол мезгилде сабак өткөндө ар бир адамдын сиз жөнүндө жаман ою, сиздин жакшы сүйлөй албадыңыз деген ойлору сиздин сабак өтүүңүзгө таасир эте баштайт да. Бирөөнүн ою менен жашап турган болосуз ошол сабак өтүүдө дагы. Бирок акырындык менен сабак өтүп жүрүп, уже сизде тажрыйба пайда болуп калат. Сиз сабактарды оңой айтып бере баштайсыз. Бул жерде мамилеңиз өзгөрө баштайт дагы. Бирок группаңызда баары сизди угуп, сизди кызыгып, сонун өтүп атат деп кызыгып катышышат, бирок эч ким эч нерсе кылбай тура берет. Ошол мезгилде дагы таштап койгуңуз келген учурлар болот. Болбойт окшойт, колума келбейт окшойт деп дагы сизде көптөгөн күмөн саноолор болот. Ошол мезгилде сиз наставник же директор менен сүйлөшүп турганыңыз эң жакшы болот. Сиз бөөк учуруңузда дагы, жаш өспүрүм учурда дагы улам-булам наставниктердин видеолорун көрүп, же ментальный наставник, менталдык наставник деген бул биздин видеолор. Мисалы үчүн Мирлан Батырхановдун видеолору сиз үчүн менталдык наставник. Кандайдыр бир башка лидерлердин сабактары видеолору, интенсив сабак болобу, кандай бир сабактар болобу, ал дагы сиз үчүн менталдык наставник. Ошол адамдардын видеолорун тынбай көрүп турганыңыз бул алар менен сүйлөшүп турганыңыз. Ошол мезгилде ушул нерсени жасап туруу өтө маанилүү.
наставниктериңиз менен улам сүйлөшүп өтө маанилүү. Ошол мезгилде сиз таштап койбостон аягына чейин чыгасыз. Бирок дагы да группаңызда эч ким кыймылдабайт, эч ким сиздей аракет кылбайт. Же аракет кылса да ийгилик жок. Ошол мезгилде мен эч кимди өстүрө албай окшойм, мен эч ким адамдар кыймылдабайт деп ушундай арызданууларды угуп турабыз. Бирок дагы да адамдарды каттап, дагы да адамдарды үйрөтүүгө аракет кылам. Бизди мисалы үчүн лидерлик стилдер сабакты көрүп, ошону туура пайдаланып, лидер ким экенин ал жөнүндө видеолорду көрүп, эмнеге сиз лидер эмессиз деген сабактарды көрүп жүрүп. Ушинтип акырындык менен өсө бергениңизде акырындык менен сиз переходный возраст деп койсок болот, жаш өспүрүмдөн уже айталы молодой жаш деген, жаш жигит же жаш кыз деген мезгилге келе баштайсыз. 17, 16, 18 жашка чыга баштайсыз. Бул мезгилде сизде көп ишеним пайда болот. Өзүңүзгө ишеним күчөйт. Көптөгөн адамдар сизге окшоп аракет кылгандар пайда боло баштайт. Сиз бул бизнеске көбүрөөк ишене баштайсыз. Өзүңүзгө да көбүрөөк ишене баштайсыз. Ошол мезгилге жетүү кыйын өзүчө.